Мекендештер, ассаламу алейкум, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бул чыгарылыш болсо эң керектүү номерлер боюнча, ошон үчүн видеону сөзсүз түрдө сактап, достор менен, туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп деген мекендештерге эң керектүү 5-6 Россия Федерациясында номерлерди азыр айтып беребиз. Кандай учурда ошого чалыш керек, өзгөчө кырдаал болуп калат, консулдук бөлүмдөн жардам керек болот, юристтер керек болот, адвокаттар керек болот. Ошон үчүн видеону сөз бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте бир жаңы колл-центр дайындады. Ал номерлерде болсо чек арага учуп атып, чек арадан өтө албай калган, же болбосо чек арада токтоп калган, бир көйгөйү болуп калган жарандар үчүн эң керектүү телефон. Эгерде сиздер ушу чек арада маселеңиз болуп калса, өткөрбөй калса, же бир кандайдыр ЧП болуп калса, ошол номерге чалып туруп толук консультация жана юристтерге кеңеш алсаңыздар болот. Бул атайын дайындалган номер мамлекет тарабынан. Телефон номерин айта кетейин. +996 Кыргызстандын номери 227 550 332. Экинчи номер болсо +996 224 550 332. Мен номерлерин астына жазып коюп турам, ошону скриншот кылып туруп алсаңыздар болот. Эгерде чек ара боюнча маселе болуп калса, кайрыла бересиңер, чаласыңар, кеңеш аласыңар, силерге ошо мамлекет тарабынан дайындалган номер жардам берет. Андан кийинки номер болсо Москва жергесинде элчилик бар, элчиликтин астында консулдук бөлүм бар. Мекенге кайтуу күбөлүгү, справка керек болуп калат, о несудимости, соттолбогон үчүн, ЗАГС керек болуп калат, же кеңеш керек болуп калат, консультация керек болуп калат, юристтердин жардамы керек болуп калат. Телефон номери бирок түнү бою круглосуточно иштебейт. Эртең мененки саат 10дон баштап кечки 6га чейин чала бериңиздер. +7 925 585 50 47. Азыр дагы астына жазып коем, бул Москвадагы консулдук бөлүмдүн номери. Жеке эле Москва эмес, Россия боюнча эле чала бериңиздер. Үчүнчү номер болсо Москва жергесинде Кыргызстандын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция өкүлчүлүгү бар. Полянка метросунда. Ошол эки колл-центр дайындалган. Бирөөсү болсо 10дон 6га чейин иштейт, экинчиси болсо круглосуточно иштейт. Круглосуточный номери +7 996 968 98 97. Экинчи номер болсо +7 925 330 26 27. Мен дагы телеграм каналга бул номерлерди жазып коем. Ошо эмгек социалдык камсыздоого кандай учурда кайрыласыңар. Айлык маянаны бербей койсо, эгерде полиция кызматкерлери кармап, беспредел кылып чыга албай атса, балким кандайдыр бир юридикалык жардам керек болсо, кеңеш керек болсо, негизинен ошол эмгек социалдык камсыздоо. Балдарга тиешелүү, ата-энеси бир көйгөйгө дуушар болуп калды, балдарды арестке коюп койду, балдар болсо ошол тиги балдар үйүнө жеткизип калды. Ошол учурлардагы социалдык камсыздоо министрлиги жардам берет. Груз 200 тилекке каршы мекендештер кайтыш болуп кетсе, каза болуп калса, ошол кантип жеткизиш керек. Андан тышкары ушу мамлекет тарабынан 70 000 рубль груз 200ге бөлүнүп берет. Ошону дагы ошол эмгек социалдык камсыздоо өкүлчүлүгүнөн жакын туугандары кайрылып, сөөктү жеткизип, ошол сөөктүн тыйынын алганга дагы ошол өкүлчүлүк иштейт. Кийинки номер болсо бул юрист жана адвокаттардын номери. Кылмыш иши козголуп калганда юристтер керек болуп калат, адвокаттар керек болуп калат, тез учурда барып сотко катышыш керек болуп калат, подстава болуп калат. Ошол учурда биз иштешип жаткан юристтер бар. Телефон номерлери болсо +7 905 547 42 42 номери. Мен азыр дагы жазып коем. Урматтуу мекендештер, акыркы күндөрдүн көйгөйү бул мобилдик байланыш болуп атат. Сим-картаны сатып алганга мурдагыдай оңой мүмкүнчүлүк болбой калды. Биометрика талап кылып атат, госуслуги талап кылып атат, подтверждение талап кылып атат. Ошо сим-карта дагы подключение кылып берген мекендештер иштейт. Кайрымдуу мекендеш уюмунан +7 900 144 14 14 номери. Бүт биометрика жагынан дагы кеңеш берет, бүт жагынан кеңеш берет. Эң негизгиси безлимиттик тариф 490 рубльдан. Ушул номерлердин баарын сактап алыңыздар, кайрыла бериңиздер. Биз телеграм каналга дагы бүт баарын телефон номерлерин жазып туруп да киргизип коебуз. Ошол жерден көчүрүп, скриншот кылып, же болбосо копировать ссылканы, анан кийин
тааныстарыңарга жөнөтүп кое бериңиздер. Сак саламат болуңуздар, пайдалуу номерлерди кезек менен айтып беребиз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.